Birinci video. Жер планетасынан башка жакта жашоо барбы же жокпу деген суроого жооп издеген биринчи видео. Аягына чейин көргүлө. Бул нерсени түшүнүш үчүн эң биринчи биз көзүбүз кантип иштейт, же болбосо көрүү системасы кантип иштейт, ошону түшүнүшүбүз кажет. Мисалы, колубузду мынтип караганда, колубуз бизге эч кандай токтоосуз, орусча айтканда задержкасыз көргөндөй сезилиши мүмкүн. Бирок бул андай эмес. Муну түшүндүрүп берейин. Бардык эле нерсе, колубуз болсун, башка нерсе болсун, баары бизге мындай көрүнөт. Жарык ага тийип, ал жактан жарык чагылышып, фотон деп коет, же англисче фотон деп коет. Ошол фотондор биздин көзгө келгенде анан көрөбүз. Мисалы, бир адам бизге 3 миллион километр алыстан бир нерсени көрсөтсө, биз аны 10 секундтан кийин көрөбүз. Аны түшүргөндөн кийин дагы 10 секундтан кийин көрөбүз. Мисалы, байракты деп коелу, ошол байракты көтөргөндө көтөрөөрү менен биздин көзүбүзгө автоматтык түрдө фотондор учуп баштайт. Суу сыяктуу элестетсеңер болот. Сууну арыктын башын ачып, 10 секундда агызып, кайра жапкандан кийин дароо суу токтобойт да. Арыктын ичиндеги суулар агып бүткөндөн кийин анан токтойт. Дал ошол сыяктуу эле да. Бир нерсени көрсөткөндө автоматтык түрдө фотондор учуп баштайт. Бул түшүргөндө акыркы фотон көзүбүзгө келип тура берет да. Барып көзүбүзгө тиет, ошондон кийин гана жоголот. Дал ошол сыяктуу эле биз күндүн карап турабыз. Күндөн 8 мүнөт мурун чыккан нур акырын келип биздин көзүбүзгө тийгенде гана көрөбүз. Мисалы, биз айды караганда, күндү караганда, Марсты, чолпон жылдызды, башка галактикаларды караганда, биз алардын азыркы эмес, мурунку абалын көрөбүз. Ушуну түшүнүүгө окшойт. Буюрса, кийинки видеодо дагы сонун маалыматтарды беребиз. Катталгыла.